оончу жана аткаруучу Түгелбай Казаковдун «Жамгыр төктү» деген чыгармасы. Мен ең алғашқы дегенде мен өз кичине кезимден эле айтсам бир 5 класста, 3 класста баягы музыкалык мектептерден жөнөкөй мектепке келип, мугалимдер жана балдардын талантын издеп, таап, ошолорду музыкалык мектептерге ала баштаганда. Анан ошол убакта биздин класска келип, ошол өзгөн музыкалык мектебинен балдарды тандап баштаганда ана биз чыкканбыз. Эми кызыкканбыз да музыкага, ойнойбуз, үйрөнөбүз деп. Ошондо биздин класстан где-то 33 бала барган да, музыкага кызыгып. Баягы жаш кез экен, жаш баланын баягында ой кызыгуусу болот экен. Анан ошонун ичинен кызыккандардын ичинен бир 10 чактысы кийин барып 4 эле калган да, ошол 30 баланын ичинен биздин класстан 4 бала ошо музыкага барып окуй турган болуп, аягында биз калганбыз. Жаш кезде кызыгуу болот экен. Эми баягы мугалимдер бизди мактап, сен композитор болушуң керек деген, мен композитор болот окшойм деп композиторге тапшырып алгам да. Ал композиторский деген бул өтө мындай түшүктүү, кыйын экен. Ага өтүш абдан кыйын экен. Буга только жанагы атайын музыкалык 11 жылдык интернат деп атпаймынбы? Ошол интернаттан бүткөндөр гана өтөт экен да. А мен айылдан баргам да. Айылдан барып, же орусчаны жакшы билбейм. Ошентип анан композиторго тапшырып өтпөй калгам. Ал убакта ушу окуудан өтпөй жыгылып келипти деген өтө мындай уят эле да. Анан мен эми өлүп кетсин не болсо дагы окуйм деп анан макул дедим, окуйм дирижерский. Ошентип анан мен дирижерскийге кайрылап чыгып экзамен киргизди. Ал эми дирижерскийге жанагы айылдан келген без образования ала берет экен да, билими жок. Анан ага алып кирип тапшырыпты. Анан дирижерскийге ушинтип өтүп калдым. Өтүп анан мен 4 жыл дирижер адистигин окугам. Өзүм дирижер болуп чыктым да. Азыр мен ошондо
85 жылдан бери ушул музыка тармагында иштеп келем да. Балдарга сабак берип окутуп келем. Анда мен ушул окуучулардын бири Аманбаев Азирек, азыр биз ушул фортепиано боюнча сабак өтүп атабыз. Ошол үйрөнгөн чыгармаларын аткарып берсеңиз. Ойноп көрсө.